попал сюда после того, как прошел обследование, выявили пневмонию. Вот. Никуда не обращался, там назначились, назначение получил и решил сюда прийти именно получить назначение, лекарственные препараты. Никуда не обращался. Никак болезнь проходила бессимптомно, ничего, никаких, ни единого симптома не было. Просто захотел провериться, и проверка выявила болезнь. Положительный болуп деле өзүнүн статусун билип турат. Мен положительный деп эле келип уже капельница сайып атканда уже айтып атышат адамдар. Мен положительный элем, общий укрепляющий неме капельница алып коеюн дедим эле деп. Кээ биркилер действительно оор абалда келет. Кээ биркилер просто көрүнүп коеюн деп деген дагы учурлар бар. Ошон үчүн азыр эми бул жерден жукпай калбайт деген эч кимди кепилдик бербейт. Мен 112-ге, 118 жолго, 118-ге 2 жолу чалсам, звонок короткий гудок болуп алышпай койду. Анан скорый помощька бардым кече. Ал жерде тоже адамдар аябай көп экен. Анан горбольницага бардым. Себеби мындай ысыма чыгып кыйналып атам да. Анан ушул жерге келдим. Бул жерден анан врач айтты, рентгенге барып, рентген снимок кылыңыз. Анан ошол өпкөн канча процент пораженный көрөбүз деди. Азыр рентген менен келдим, ошол жерде күтүп отурам. Азыркы деңгээлде пандемия учурунда пайданы көзгө албай, только расход чыгымын деле алып турса болмок. Эми биз көтөрө алабыз, башка көтөрө албагандар көп. Значит, анан экинчиден мен оюмча информация жетишпегендиктен элдин баары ооруп атат го дейм. Кандай сактануу керек, эл угуп атат сактанууну, бирок все равно көбү ошону өздөрү аткарбагандыктан, экинчиден биринчи симптомдорун упускать этип бергенде өткөзүп жиберишкендиктен ушундай акыбал жаралып жатабы деген ойдомун.